Жалал Абад бул жалгыз Жалал Абад эмес. Ал жерде биз бала кезден билебиз 5 абад бар деп. Жалал Абадты, Султан Абадты, Бек Абадты, Кожо Абадты, Кемпир Абадты айтып жүрүшчү. Ошол жердеки султандын 4 уул, 1 кызы болгон экен. Адахан Мадумаров жер суу аталыштары тагыраагы Жалал Абад, Кемпир Абад, Султан Абад, Кожо Абад жана Бек Абад жөнүндө билдирүү жасап, алардын келип чыгышын султандын 4 уулу жана 1 кызы болгондугу менен байланыштырган. Бирок тарыхчылар Мадумаровдун айткандарын жокко чыгарды. Анткени бул маалыматтар тарыхый документтер менен тастыкталган эмес. Анын эч кандай чындыгы жок. Тарыхый чындыкка туура келбеген уламыштар аябай көп. Буларга чындыгы кайсы, уламышы кайсы деп кыргыз эли бүгүнкү күнү илемдин тили менен сүйлөшкөн. Айрым маалымат булактарында Жалал Абад деген аталыш фарс тилинен келип чыкканы айтылат. Мындай аталыш башка өлкөлөрдө да кездешет. Биздин Жалал Абадка келгенде бул мусулман дүйнөсүндөгү салттуу ат. Жалал Абад деген бир топ мамлекеттердин аймактарында бар. Менин билгениме караганда, маалыматтарга караганда мындай аттар көп. Бул дагы өзүнчө бир тарыхый процесстерди чагылдырат. Мисалы үчүн Такты Сулайман деген мен өз учурунда карап изилдеп чыккан 17 мынаркы мусулмандар дүйнөсүнө Такты Сулайман деген аттын 17 жерде бар экендигин көрдүм эле. Ал эми Жалал Абад боюнча дагы салттуу түрдө Жалал Абад мисалы бизге өтө көп таанылган Афганистандагы Жалал Абад, андан сырткары биздеки Жалал Абад. Андан кийин майда дагы бир анча-мынча аттар бар экендиги белгилүү. Жер суу аталыштары бул жөн гана картадагы белгилер эмес, алар улуттун тарыхый эз тутуму, маданияты жана дүйнө таанымы сакталган улуу китеп. Тарых барактарында көз чаптырсак, жер суу аттарынын өзгөрүшү бул дайыма болуп келген жана мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул өзгөрүүлөргө позитивдүү көз караш менен карап, анын прогрессивдүү маанисин көрүү зарыл. Коомдук түзүлүштөр, мамлекеттик түзүлүштөр өзгөргөн сайын бул процесс тарыхта дайыма болуп келген. Ал эми кийинки кездердеки Кыргызстандагы өзгөрүүлөр дагы жалпысынан мамлекеттин стратегиялык келечегине, пландарына жараша болуш керек. Себеби ар бир доордун өзүнүн үнү, өзүнүн жагдайы, өзүнүн мамлекеттин өнүгүүсүнүн философиясы бар да. Жаңа аталыштар же тарыхый аталыштары бул жөн гана сөз алмаштыруу эмес. Ар бир жаңа аталыш өз артынан жаңа маанини, жаңы идеяны жана келечекке болгон жаңы көз карашты алып келет. Ал аталыштар мунуку тарыхты сыйлоо менен бирге азыркы жана келечектеги Кыргызстандын улуттук идеологиясын жана баалуулуктарын бекемдөөгө кызмат кылат. Демек, жер суу аталыштардын өзгөрүшүн биздин тарыхыбыздагы жаңа барак катары улуттук биримдикти жана өзүн өзү таануу сезимин бекемдөөгө багытталган оң кадам катары кабыл алуубуз керек. Манас шаары жерибизге тынчтыкты жана өнүгүүнү алып келсин.